Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган козулуу койлорду, токту жана коз кочкорду көрсөтүп беребиз. Бүгүн биз Кара-Балтадабыз. Бул сарайды билесиздер, мына 1 айдан бери эч нерсе чыгарбайт болчу. Буйруса эгиз козусу менен, тетиги жаш козусу менен мына коз кочкор, бул жакта токту. Мына койду кармап турат. Мына эгиз, Эгиз козлар. Ургачы? Өкөтең ургачы. Ушулар, болду. Кой канчанчы туут ошондо? Кой 6 туш. Экинчи туут козларбы ошондо? Экинчи туут козлар. Экинчи козлар, Так, кандай болуп атат кичинекей болсо дагы желиндери? Өтө карачы. Желиндери чоң экен, той коз алып атабы? Бир нерсе да. Кой тууганга чейин семирсе семирип калды, туугандан кийин семире албайт турабы? Тем более эгиздер. Жалгыз кой деле жегени кийин канча берсең да сүткө кете берет, баары бир. Мындай семире албайт да. А могу кой семирип болуп тур. Ушу темпте кармап кетсе, бул кой ушу боюнча чыгып кетет турабы? Бул гигант чак. Кой боюнча айта бериң. Так, эгиз козусу, 2 ургачы. Өзү экинчи туут. Бою канча? 90га чыккан да. Жети. Сым калды эле, болсо четилек. 188 го, Бар. Эме 1-2 сантиметр нары бери ойнойт, чоң кой неси роль ойнойт. Козу бергениге карап да. Чыйыктары да өтө гигант кой. Бул жүнү качан кыркылды бул? Разрездер чөткү экен, Кынча кыркыр койдум да. Бул эми качан күздө барып көтөрүлөт да могу куйрукка семирип, козуну бөлүп, Тууганда саат түштү да. Бирок разрез бар экен. Разрез болсо эми кочкор качыра берет. Өзүмдү турду эле. Эсен. Алдыңызбы же сиздики бул? Булар бардыгын эле алдым, бирок мына көп болду алган. Туудуруп сатайын деп жүрдүм да. Желиндерге сөз жок экен, эки жагы тең, Не желинди карап коюңуздар, мына козулары, ургачы. Анан мына козулуу кой. Мен айтайын дегеним, мына койду алгансызда, Бардыгын алдым. Бул тууганга чейин мондай семиз болсо мындай арык болбойт эле, жакшылап караганда. Биринчи, экинчиден бул биринчи туут кой. Коз ургач, мощный козуну көрүп кой. Козу мына. Козу кийин агарат экен. Неге дегенде мына көзүнүн айланасы Куйруктары бар. ачылып келе жатат, анан куйрук жагда агыш болуш керек. Бош. Мына. Мужа агарып. Бул козу күздө барып агарат. Разреста. Ургач, Ургач коз. Бирок кой өтө светлая кой экен. Кой өтө просто сал арык экен. Мен жакында эле алдым. Бул арыктан неме болуп кеткен да. Бул чоң коз. Арыктан суукка кук баскан да. Коз кабы деген, коздун кыртаспы. Жок, ошон үчүн баягы туудурганга чейин семиз кармаш керек да койду. Өзүңүз билесиз, туушуга 1 ай калганда койду семиртиш керек. Туугандан кийин арык кой семире албай коет. Канча жесе дагы сүткө кетип калат. Кой деле 85тен ылды эмес. Так. Эми коз эмизүү арык бир аз жүдөп турган мезгил экен, но кийин күздө эми светлая кой болот. Бирок бул койдун өзгөчөлүгү өңү менен кулагынын жайгашкан жери кичине агып турат экен. Бул биринчи туут, Бою азыр эми 185 чыгат го, зорго, Даже 85тен ылды эмес. Ылды эмес 85тен. Болду. Так, биринчи куйругу козусу жакшы бирок. Так, уруктук арзаныраак кочкор десеңиздер мына. Өтө элита болбойт дагы, же базарский эт дагы кочкор эмес. Эми мында карап турсаңыз, гарбаноз, кулак турат, белинин узундугу турат, ширагы бар. Эми бир сурап коеюн. Мойну бели кыска эмес, турабы? Эми бул козду кочкор экен. Сентябрда туулган. Гигант деген кочкор болгон экен, мен билбейм. Ошону эсте. Максим көргөзүп койду. Ошондо кайсы короодо туулган экен эми? Айта бериң, жашырбай. Мына козду тишсарсың. Мен мындай айтам да, баягы кымбат кочкор албайм, кымбатка вложение кылбайм, бирок кичине коз алганга мындай үмүтүм бар дегендер болсо, мына ушундайлар. Кулагы дагы же 20 же 21 болот да, акыр аягы барып. Турабы? Та, бою канча экен ушу турушунда? 80 чыгат да, турабы? Ашып барса 80. Болду. Муну көрсөттүк. Мынауч каштанбы, карабы, токту. Эми бул мындайдын любительдери бар. Ушундай любительдер үчүн жакшы кой. Мунун бою 90 кулак жыйын. Бой 90 чыгабы? Канча эме? Жаш?
Çötçüke can çiğ. Tuğ koz bölüp je emi can kaçıp. Bölük tuğ koydur. Bala salgan ha? Yok. Koz tezkeri gelip kalan. Hı. Kaç atanda şu maydın ayaklarda buyursa? Koz tezkeri gelip kalıp öz tuyut dep emekpe kalıp tutkan bunu. Так, бирок баш кулактары жакшы токту экен. Эми бирок мындайдын да өзүнүн любительдери бар. Каштанка 4 тиш, бою 90 дейт. Эми өлчөп көрөсүздөр. Кулагы 20, гарбаностору жакшы, белдери өтө сонун, куйругу тик. Эми мындай типажды өзүңүздөр билесиздер кандай көрүшкөнүн. Жаккан болсо өзүңүздөр дагы байланышып көрөсүздөр. Эми бир четтен баасын кылабыз. Козулу койдун баасын канчага коебуз? Эсен. Мына кара мына эки козулу кой карачы. Үчөөнүн баасы 130 миң. Ал сүйлөшөбүз. Тетиги биринчи тут козулу кой. Бул эгиз, бул үчөө 130 миң, а? Муну өзүн бөлүп сурасачы, баары мунун любители башка. Сүйлөшөбүз. Баа коюп. Бирден сүйлөшөбүз. Мели. Бул жактын кот экен, өзүңүздөр сурай бересиздер. Могу канча деп, үчөөнүн 130 миң деп койду дейт. Кочкорчу, кочкор. Канча койсом болот эсен. Билбейм. Бир айтып көрчү бар так келди. Жо. Айтың, канча коесуз баасын? Чор арзанко. 30дан кем бар. 30 миң сом кеми бар, 30 миң сом кеми бар дейт, сүйлөшүп көрүңүздөр. Эми Чече. кочкордун куйругу бар экен мына. Ойна карап. Кулак бар, өңү дагы жакшы. Бер. Ашениңи чечип коёбуз. Бошоттоң. Ашениңди Алла. Өз жоошкен. Бул өз жоош болсо анда үйдө кармалыпты да, талаада эмес тура. Билбейм. Өшкөндө мындайлар. Сөйлө эмескен да. Битамискен. Болду, кой жерер. Көрдүң? Жакшы. Бит бар деп. Болду, кой жерер. Тетик каштан токтунда анан тек козулуу ток. Биринчи тут токтунда бошотчу баарын көрөлү. Эми кочкордун баскандарын көрүп коюңуздар. Аргыраак, эми бирок бул кочкор жиликти кийин качан 1 жашка чыккандан анан жилик буза баштайт да күздө. Бирок мынау кой жакты мага, могу биринчи тут. Арык экен да болгон. Ушу кой жакты мага. Могу каштанканын да өзүнүн любительдери бар. Жаккан болсо муну ээсиге чалып өзүңүздөр дагы сүйлөшүп көрөсүздөр эми ушу койлор. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар булар кандай койлор экенин. Могу кой жакты бирок мага биринчи тут. Койлор алар дагы так базарыска эле койдум эсен. Чыны менен. Машалла. Колсу менен алсаңыздар. Ошондо 50-50 тетиги караны 30 койдуңуз ба? Могуну 50, тетигин 50. Могуну. Могуну 30 деп коеюн. Тамаша. Эми өзүңүздөр баалашасыздар. Биз сиздерге мына чыгарып берип атабыз. Ээсине келип кызмат кылып атабыз. Реклама чыгарып атабыз. Сиздер өзүңүздөр баарлашып көрүңүздөр. Алам десеңиздер, астеншиңиздерди ошолорго таштап көрүңүздөр. Болобу, болбойбу деп. Жаккан болсо, 1-2 адам менен кеңешип анан көрсөңүздөр болот. Кайсы 4 тиш? Жана бошотконча, Тишине жооп кетчи, жашыны тишине. Доставка бар бизден эсен уюштуруп беребиз, аны доставка алып бербейбиз. Бөлгө lazım кетсе, доставка уюштуруп беребиз дегени, мисалы Бишкектен таанышы жок, тияк алып кеткени. Жо, мен мисалы жалап атам, Базар Коргондон чалып атам, Нарындан, Акталадан чалып атам десеңиздер, токтоп тур. Токтоп тур, мен өзүм тааныш таап берем деп туруп, кете турган машинаны тааныштарынан өзү таап берет. Анан номерин берсе сиз чаласыз. Ушул жерде могу кишиде мынча кой бар, алып кетиш керек десеңиздер, болду деп алып кетет. Болгону сиздерге машина таап берет. Жол киресин өзүңүздөр кеңешесиздер. Же бул жак кишиге сүйлөшсөңүздөр, сүйлөшүп бер деп. Жол киресин мынчадан болсо жөнөтүп бер же сүйлөшүп бер десе, сиздерге сүйлөшүп да бере берет өзү. Кыскасы уюштуруу. Бул жагы да сет. Мал ташыгандарды бул жак жакшы тааныйм дегени сөз. Биз баягы жеткизүүнү уюштуруп беребиз дегендер. Ошондой.